Окуя 5 февралда күндүз болгон. Пенсия курагындагы Анарбек Чортоевдун үйүнө келген электриктер анын 763 сомдук карызы үчүн жарыгын өчүрүүгө келишкен. Үй ээси болсо 1 айлык наристе бар экенин, азыр акчасы жоктугун айтып, электр кубатын кыркпоон өтүнгөн. Бирок ага карабай жарыгын өчүрүүгө келгенде Анарбек Чортоевдун кан басымы көтөрүлүп, ошол жерден жан берген. Маркумдун жакындары үй ээси малын сатып карызын төлөйм дегенине карабай, жарыгын өчүргөн электриктерди күнөөлөшүүдө. Жетти кыркканда 1 айлык неберем бар. Деп чыгылдаган, ошондон катуу ойлонуп эле акчаны төлөп бермекчи. Келинчегимде мектепте иштейт. Уулум да мектепте иштейт. Өзүм пенсия алам, пенсионермин. Төлөп берем десе, тигилер түшүнбөй. Жетти иштаганда анан справканы алып чыгып, малдын справкасын алып чыгып. Бул маалыматты Чыгыш электр ишканасынын Кочкор аймактык электр тармактар ишканасынын жетекчиси Канатбек Кадыракунов да тастыктады. Анын айтымында маркум 3 айдан бери электр энергиясы үчүн акча төлөбөй, карызы 992 сом болуп кеткен. Буга чейин Чортоевка бир нече жолу эскертүү берилиптир. Бирок анын өлүмүнө электр жарыгын өчүрүлүүсү себеп болгонуна энергетиктер макул эмес. Ачып кетпейбиз. Карыз экени чыгын өчүргөнүбүз чыгын. Ошол жерден кайра тиги врачтар кайтыш болуп калды дегенден кайра электр энергиясын кошуп берип, биринчи күнү кандай десеңиз биз ошого макул бололу. Эгер сот койсоңар ага макул бололу. Жок, өзүңөрчө эле туура түзүп кабыл алсаңар ага макул бололу деп эле ошо менен кеттик. Пока эч келди. Азырынча бул иш боюнча маркумдун жакындары укук коргоо органдарына арыз менен кайрыла элек. Бирок Чыгыш электр ишканасы жооп берүүгө даяр экен. Тартипке ылайык электр кубаты үчүн акыны эсеп дүмүрчөк келгенден кийин 5 күндүн ичинде төлөө керек. Эгер андан өтүп кетсе, анда туум кошула баштайт. Карыз үчүн энергетиктер эскертүүсүз өчүрүүгө укуктуу. Электр зымын кырккандан кийин аны кайрадан кошуу үчүн 220 сом төлөө керек. Электр үчүн карызын убагында төлөй албагандар учурда арбын. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова электр энергиясы үчүн төлөм чыгаруу убактысын узартуу керектигин сунуштап жатат. Я предлагаю пересмотреть. Эки тарапка тең бирдей милдеттер жүктөлүшү керек. Азыркы келишимдерде башкы коркунуч керектөөчүлөргө туш келүүдө. Анткени квитанцияларда төлөө убактысына аябай эле аз мөөнөт берилген. Каатчылык учурунда көптөгөн ишкерлер, жарандар өз убагында акча таба алышпай, айлыктар кечиктирилип берилип, бир жума ичинде төлөөгө жетишпей калууда. Убакыт өтсө эле туум жазыла баштайт. Мындан улам электр керектөөчүлөр менен компаниялардын ортосундагы келишим кайрадан каралып чыгышы керек. Бул пикирди кээ бир экономисттер да колдошот. Алардын айтымында карызды бир аз кечиктирип төлөө өлкө экономикасына зыян келтирбейт. Бирок бонустук программаларды өкмөт иштеп чыкса, электр энергиясын керектөөчүлөр алдын ала төлөөлөр көбөймөктөшөт. Алгандай жолдор, алар мисалы 1 айга, 2 айга, 3 айга же жарым жылга алдын ала төлөнүү болсо, ушундай скидкаларды кылат да. 5%, 10%. Мына ушундай ыкмаларды дагы ушу мамлекеттик энерго компанияларда колдонсо, өтө жакшы таасир берилет да финансылык багы туруктуулугуна. Ошол эле кээ бир кишилер төлөй албай калган кишилердин ордуна алдын ала төлөгөндөрдүн акчасы менен ушундай жаап, ушул кырдаалын түзөп кетсе болот. Азырынча бул сунуш гана. Өкмөт электр энергиясы үчүн карызды төлөө мөөнөтүн узартууга макул болобу азырынча айтуу кыйын. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.